Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде кесибим келечегим аталышында кесипке багыт берүү форуму өткөрүлдү. Иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө алыскы райондордон келген мектеп окуучулары үчүн окуу жайда ачык эшик күнү уюштурулуп, мында университеттин бардык факультеттери жана адистиктери боюнча кеңири маалыматтар берилди. Бардыгыңыздар келечекте ошол адамды калыптандырган, Кыргызстандын келечегин кура турган жаш мугалимдер деп эсептеймин. Келечекте ушу каалаган. Ошондуктан сиздерге жакшы мындай кесипти тандап алып атасыздар. Ошондуктан бардыгыңыздарга келечекте ошол кесипти тандап алып окуп, мектептерибизге барып, жаш муударды тарбиялоодо чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Мен Баткен областына караштуу Лелек районунан келип отурамын. Жана бул форумга катышканыма уже 2 жыл болду. Аябай кызыктуу болот. Биринчи жолу мен өтпөй калгандыгымдан максат коюп, экинчи жолу өтөмүн деп максат койгон элем. Ошол максатыма жетип, азыр эң мыкты эсе болуп ушул жака келип отурамын. Кыскасын айтканда, бул форум өтө кызыктуу жана көңүлдүү өтүп жатат. Мен Женалия Жүйек Алматбаевна, Ош областына караштуу Чоңой районунан келдим. Азыркы учурда 11 класстын окуучусумун. Келечекте бир кесиптин ээси болоюн деп, ушул форумга катышып кетейин деп чечтим. Форумду онлайн аркылуу көргөнбүз, ушундай иш-чара өткөрүлөт деп атайын келгенбиз айылдан, райондон. Азыр университет менен колледж, факультеттер менен бир кыйла таанышып чыктык. Өтө сонун экен. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөр, заманбап, бардык нерсеге талапка жооп берген. Мен бардык окуучуга сунуштайм. Эң алгач биз ОРТ балыбыздан жогорку бал алып, ушул жерге окусак арманыбыз жок деп ойлойм. Анан да келечекте мугалим болууну каалайм. Бул жерден мыкты мугалимдер чыгат буюрса. Форумдун расмий бөлүгү университеттин жыйындар залында уланып, ага окуу жай жетекчилиги, атайын чакырылган коноктор, райондордон келген мугалимдер жана 700дөн ашуун мектеп окуучулары катышты. Саамалыкты университеттин ректору Бекмырза Зулуев ачып берип, ал өз сөзүндө окуучуларды кесип тандоодо жаңылбоого, көп окуп мээнет кылуу менен заман талабына ылайык мыкты кесиптердин ээси болууга чакырды. Бүгүн биздин окуу жайда атайын мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн атайын ачык эшик күнүн жарыялаганбыз. Ошого эле утурлай, ошо кесибим келечегим аттуу жылда биздин окуу жайда салт болуп калган. Атайын ушу мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн форум уюштурулат. Анда жыл ичинде мектептерде биздин ага эжекелерибиз, бүтүрүүчүлөрүбүзгө ушу мугалимдик кесипти даңктап, мугалимдик кесиптин канчалык ардактуу экендиги, ал кесип ушунчалык коомубуздагы эң сыймыктуу кесип экендигин атайын жерлерде түшүндүрүп, анын жыйындысы мына бүгүнкү форум менен жыйынталат. Андан соң форумдун спикерлери Мугалим коомдук фондунун директору Эрмек Темиров, Гонконгдун шаардык университетинин бүтүрүүчүсү, программист Нуралы Токтоназар уулу жана Барбол кондитердик фабрикасынын негиздөөчүсү Канатбек Акаевтер өз тармактары боюнча кесип тандоо тууралуу пайдалуу кеңештерди жана сунуштарды беришти. Келечегимде мугалим, кыргыз тил мугалими, мурда мектепте мугалим иштейт, азырда мектеп иштетсе мен иштетпейм, себеби мен өзүм балдарыман ашпайт экен да. Себеби мугалим ушунчалык бактуу, мен айтам, ар бир мүнөттө өзүнүн балдарды окутканга, себеби мектептен келет, аларды сабактарын эме кылыш керек, окутуш керек. Ошо мектеп сага канча төлөсө мен 2 эсе төлөп берейин деп, ал чында аялыма төлөп берем. Бүгүн иш-чара эң мыкты деңгээлде өтүп жатат. Себеби көптөгөн абитуриенттер келишип, келечекте кесиптерин тандаганга сонун мүмкүнчүлүктөр жаралыптыр. Себеби ар бир окуучу, ар бир абитуриент келип, каалаган факультетине кирип, өзлөрүнүн суроолорун берип, демек өзүнүн баягы башында дейли, мындай карталары чийилип, мен каяка тапшырам, бул болот же бул болбойт деген ой жаралып, ар бир окуучуга сонун бир мүмкүнчүлүк жаралыптыр. Уюштуруу тобуна, ректорлукка чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү биздин ушул форумдун алкагында сүйлөгөн темабыз бул ушу мугалим келечектин куруучусу демек тема болду. Анан эми ар бир нерсенин куруучусу болот да, ошондой эле бул келечектин куруучусу бул бир мугалимдер деп эсептейбиз. Биз ушул теманын алкагында окуучуларды үндөдүк бул кесипке тапшыруу үчүн. Мында окуучулар мугалим келечектин куруучусу, Барболдогу кесиптер, ишкер жана менеджер болуунун окшоштуктары менен айырмачылыктары, ошондой эле жасалма интеллекттин заманбап кесиптерге тийгизген таасири тууралуу кеңири маалыматтарга ээ болушту. Аталган форум жандуу аудиториянын коштоосунда суроо жооптор менен коштолуп, жогорку деңгээлде өттү.
Мен Баткен районуна караштуу Жаңжер айылынын Жаңжер орто мектебинен келдим. Өзүм 11 класстын окуучусумун. Биз 11 класска келгенде чоң тандоого отуш болуп жатабыз. Бул кесип тандоо. Азыр бул форумга катышып жатканда мен бул форумду аябай жактырдым. Себеби бизге бул форум багыт берди жана университет жөнүндө маалымат берди. Бул форум жогорку деңгээлде өтүп жатат. Жыйынтыгында форумдун спикерлерине, интеллектуалдык оюндардын жеңүүчүлөрүнө жана мурда өткөрүлгөн сынактарда активдүү катышкан окуучуларга ноутбук, планшет, диплом жана баалуу белектер тапшырылды. Бул кесибим келечегим форумуна 2 жылдан бери катышабыз. Былтыркы окуу жылында да 3 окуучубуз финалга өтүп, бирөөсү интеллектуалдык оюнга, бирөөсү мыкты эссе жанры боюнча жеңүүчү болду. Ошол жыйынтыкты көргөндөн кийин быйылкы жылы дагы окуучуларыбыз катышып, интеллектуалдык оюнга жигердүү катышты. Дагы бир окуучубуз мыкты эссе жанрынын жеңүүчүсү болду. Бул жерге келип, форумдун алкагында окуучуларыбыз кесипке туура багыт берүү боюнча маалыматтарды алып, кесип тандоонун сырларын үйрөнүштү. Уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Жеке мугалим катары дагы форумдун таасири аябай күчтүү болду. Бул форумдун улантышын биз гана эмес, биз окуткан окуучулар дагы эңсеп каалап жатышат. Белгилей кетсек, форумдун буга чейинки этаптарында Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын окуучуларынан сынамык тесттер алынып, эссе жазуу сынагы жана интеллектуалдык таймаштар өткөрүлгөн. Интеллектуалдык оюндун финалдык баскычы окуу жайда 25 апрель күнү өткөрүлүп, анда баш байгени Кадамжай районунун окуучусу Нурайым Атанова багындырган. Белгилей кетсек, аталган форум окуучулардын билим деңгээлин өнүктүрүү, кесип тандоого багыт берүү жана университетти коомчулукка таанытуу максатында окуу жайдын мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жожго чейинки даярдоо жана үзгүлтүксүз билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулду. Биздин бул бөлүм тарабынан окуу жайыбыздын 100 жылдык мааракесине арналган кесибим келечегим аталышындагы форумдун уюштурулуп жатат бүгүн. Бул форумдун негизги максаты мектеп окуучуларына кесипти туура тандоо максатында уюштурулуп жатат. Негизинен бүгүнкү иш-чарага региондордон дагы окуучулар тартылып, план боюнча 400 окуучуну пландаганбыз, бирок азыркы форумда 1000ден ашуун окуучулар мугалимдердин жетекчиси алдына келип, өзлөрүнүн туура кесип тандоого болгон аракеттерин көрүп атышат. Негизинен мен ойлойм, жаштарга эң жакшы өз убагында туура багыт берилип жатат деп ойлойм. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, ОШМП жаңылыктары.